интернет маркетолог адиси. Бүгүнкү биздин темабыз, урматтуу аудитория, азыркы учурда абдан популярдуу болуп жаткан интернет маркетолог адиси боюнча кененирээк маектешебиз. Айта кетчү нерсе, эгерде сиздерди кызыктырган суроолор болсо, сөзсүз түрдө суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Биз болсо азыр өзүбүздүн маегибизди баштайлы. Алгач өзүм жөнүндө тааныштырып өтөйүн. Мен Алия Турганбекова, Бишкек мамлекеттик университетин аяктагам. Жогорку билимим бар. Кытай жана англис тил котормочусу. Экинчи кесибим мен азыркы учурда интернет маркетолог адиси болуп эмгектенип келем. Экилик академиясында Вебилим 24 тренинговый центринде жана ошондой эле Motion Web студиясында интернет маркетолог тренер болуп эмгектенем. Жана ошондой эле Мыктыбек Арстанбек устаздын жеке SMM адиси. Айтып өткөндөй эле азыркы учурдагы интернет маркетолог адистигинин заманга ылайыктуу кесип экени жөнүндө кененирээк маалымат берип өтсөм, бизде дагы сонун жаңылык, урматтуу аудитория. Бизде жакында акысыз тренинг болот. Эгерде сиз ушул акысыз тренингке катталууну кааласаңыз, төмөнкү номерге сөзсүз түрдө кайрылыңыздар. Биз болсо сиздерди акысыз тренингке сөзсүз түрдө каттап коебуз. Анда эмесе алгач эле бул жерде айтылган интернет маркетолог адиси деген ким? Жана ошондой эле азыркы учурдагы интернет маркетолог адисинин абдан керектүү адис экени жөнүндө сиздерге кененирээк айтып берейин. Мен өзүм интернет маркетолог тренери болуп эмгектенем. Азыркы учурда интернет маркетолог бул ар бир бизнесменге, башкача айтканда ар бир эң мыкты бизнесмендин күчтүү куралы бул интернет маркетолог. Интернет маркетолог адиси бул адам интернеттен сатуу жүргүзөт. Мисалы биз жалпак тил менен түшүнсөк, маркетолог бул базарды билген адам. Базарда кандай экономика болуп атат, базарда кайсы товар актуалдуу, базарда кандай товарлар абдан көп сатылып жатат. Мунун бардыгын билген адам бул интернет маркетологдун маркетолог деген адиси. Ал эми интернет маркетолог бул ким жана кайсыл жаатта эмгектенет деп суроо берсеңиздер, бул суроого өтө жөнөкөй жооп берейин. Бул мисалы офлайн форматтагы базарды, офлайн форматтагы маркетолог билсе, ал эми онлайнда, интернетте бул ошол интернеттеги базарды, башкача айтканда онлайн базарды сатуу жүргүзгөн адам бул интернет маркетолог. Интернет маркетолог адиси бара-бара келечекте, башкача айтканда, орусча айтканда по-любому келечеги интернет маркетологдун бул бизнеске алып келет. Анткени интернет маркетолог адиси бул күчтүү стратегияны түзгөн адис болуп эсептелинет. Урматтуу аудитория, дагы бир жолу эскертип өтөм. Эгерде сиздерди маркетолог боюнча кызыктырган суроолоруңуздар болсо, сөзсүз түрдө суроолоруңуздарды жазсаңыздар болот. Мен ар бир суроого жакшы жооп бергенге аракет кылам. Анда эмесе, интернет маркетолог адисинде кайсыл интернет тармагы кирет? Жана интернет тармагында кайсыл социалдык желелерди иштетиш керек, кайсыл социалдык желелер негизи эле кирет жана Кыргызстанда азыркы күндөгү эң популярдуу социалдык желелер боюнча сүйлөшөт эле. Негизи эле интернет дегенде интернет түшүнүгү боюнча эмне гана болбосун. Мисалы, жөнөкөй эле WhatsApp бизнес, Instagram, Telegram, TikTok бул жерден, Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru, MyTarget сайты бул жерде. Карасаңыздар, көптөгөн жөнөкөй эле YouTube, Google'дун өзүнө реклама берүү, сайт, башкача айтканда интернетке эмне кирбесин, бардык нерселер менен алектенген бул интернет маркетолог адиси. Интернет маркетолог адиси өзүнүн ишин мыкты билген жана ошондой эле мыкты сатуучу болуп эсептелинет. Маркетингдин системасында мисалы ошол эле жаатта азыркы учурда Кыргызстанда аябай популярдуу болуп жаткан социалдык желелердин бири бул Instagram.
Билесиздер, урматтуу аудитория, бизде дүйнө жүзү боюнча азыркы учурда Инстаграмды колдонгон адамдардын саны 700 миллионго жетти. Элестетиңиз, 700 миллион. Ал эми Кыргызстан азыркы учурда 7 миллион. Инстаграмда 700 миллион адам отурат. Бул чоң жетишкендик. Башкача айтканда, бул жерде эң чоң мүмкүнчүлүк бар именно бизнесмендер үчүн, именно маркетологдор үчүн. Негизи Инстаграм социалдык желеси азыркы учурда Кыргызстанда өтө актуалдуу колдонулуп келген социалдык желелердин бири. Жана ошондой эле ар бир Кыргызстанда жашаган адамдын экинчи адам Инстаграмды колдонуп келет. Инстаграмда ар бир адам өзүнүн бизнесин онлайн форматта брендин таанытат, жана ошондой эле өзүнүн сатуусунун кирешесин 10 эсе жүргүзөт. Эмне үчүн негизи быйыл карантинден кийин интернет тармагында иштөө, онлайн форматта иштөө абдан күчтүү жакка баратат. Анткени карантинден кийин бизде көпчүлүк адамдар үйдө отуруп калышты, сырттан соода кыла албай калышты, акчасы жок калды. Көп бизнесмендер бул жерде күйүп кетти, чынын айтсак. Эми караңыздар, интернетте онлайн форматта бизнесин жүргүзүп соода кылуу алда канча жеңил. Анткени офлайн форматта сиздерге базарга барып соода кылганда деле максимум 40 же болбосо 30 эле адам келет. Болду. Андан кийин бул жерде ал адамдарга биз ар бирине түшүндүрөбүз. Бул мынча сом, бул тигинче сом, мунун качествосу ушундай, муну кийсе болот, муну кийбесе болбойт. Элестетиңиз, 12 саат бою эртеден баштап кечке чейин ар бир адам менен алышып биздин энергиябыз жетпей калат. Башкача айтканда, биз башка өзүбүздүн жеке жашообузга дагы убактыбыз жок калат. Ал эми ушул эле товарды биз, урматтуу аудитория, Инстаграмдан же болбосо Фейсбуктан, Лалафодон, WhatsApp бизнестен, айтор социалдык желелер бардык интернет тармагында биз өзүбүздүн товарыбызды, брендибизди таанытып сатсак, урматтуу аудитория, бул алда канча жеңил. Биринчи себеби, караңыздар, биринчи себеп, мисалы, любой эле бул жерде товарды киргизсек, каалаган товарды киргизебиз. Сүрөтүн жакшынакай кылып тартабыз. Видеосун тартабыз, баннерин тартабыз. Бул жерде товардын производствосу жазылат, сөзсүз түрдө. Производство бул кайсыл жерден жасалып алынып келинген. Мисалы, производствосу Турция, Корея, Япония жана башка. Сөзсүз түрдө, караңыздар, бул жерде товар боюнча ар бир текстин же болбосо ар бир бул жерде чыккан сүрөттүн ылдый жагына сөзсүз түрдө описаниясы жазылат. Башкача айтканда, товардын мүнөздөмөсү. Ар бир товар боюнча маалымат берилет. Баасы жазылат, артыкчылыгы жазылат. Полностью бул жерде информация берилет. Эми элестеткиле, ошол эле адам бул жерде офлайнда кечке түшүндүрүп энергиясы кетирет, ал эми онлайнда адам өзүнүн бир эле максат менен келет. Же бул телефон алат, же бул болсо, мисалы, ноутбук алат. Ошол нерсени эле издейт. Бул жерден өзүнө жаккан нерсени сүрөттөрдөн карап, тексттерин окуп, тексттеги бул жерде баасы канча сом, кайсыл жерден алса болот, адреси каякта, бардыгын аныктап алып, бир эле максаты менен ошол сразу алам деген эле өзүнүн ичиндеги бул жерде максаты менен жазат жана онлайндан доставка кылат. Эми элестеткиле, бардык нерсе даяр. Бул жерде интернет тармагында адам баарын карап туруп, өзүнө кайсыл товар жакса, ошол товарды заказ кылат. Бул жерде бир убакта биз бир канча адамга жооп берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бизде бул жерде, мисалы, кандайдыр бир помещение же болбосо дордойдон же болбосо, мисалы, эч кандай бул жерден место арендовать этпесек деле болот. Башкача айтканда, интернет тармагында соода кылуу, бизнести жүргүзүү алда канча жеңил. Эгерде биз бир эле жерде кысылып, базарда отура берсек, товарыбызды сатып, бизди ким тааныйт? Бизди эч ким тааныбайт. Биздин товарыбыздын кирешеси көтөрүлбөйт. Ошол себептен азыркы учурда акылдуу бизнесмендер, интернет-маркетологдор өзүлөрүнүн товарын, башкача айтканда, компанияны сөзсүз түрдө интернет тармагында жайылтууга аракет кылып жатышат. Интернет-маркетолог адиси негизи өзүнүн өзгөчө фишкалары бар. Мисалы, Coca-Cola компаниясын айта кетейин.
Coca-Cola компаниясы, урматтуу аудитория, Кыргызстандагы жана ошондой эле Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзү боюнча абдан популярдуу компаниялардын бири. Дүйнө жүзү боюнча. Деги эле Coca-Cola'ны ким билбейт деген суроону берсек, баардыгы билет да. Coca-Cola бул адамдын мээсине, психологиясына сиңип калган бул жерде напиток деп койсок болот. Эми караңыздар. Бул жерде мисалы интернет-маркетологдун абдан чоң эмгеги бар. Маркетолог адамдын. Бул жерде ушул Coca-Cola суусундугунун өзүнүн дизайны, дизайндын жасалышы, адамга визуал катары мээсине сиңип калышы. Бул жерде өтө чоң фишка колдонулган. Мисалы, Coca-Cola компаниясынын өзүнүн баннеринде атайын компанияда негизги түс бул кызыл түс болуп эсептелинет. Урматтуу аудитория. Кызыл түс. Эми караңыздар. Маркетингдин системасында түстөрдүн аябай чоң ролу. Эмне үчүн Coca-Cola компаниясы негизги бул жерде сырткы капталган бул жерде баннеринде кызыл түстү колдонушкан. Кызыл түс бул адамдын аппетитин ачат. Башкача айтканда, Кыргызстанда же болбосо көбүнчө бизде тамак ашты биз сатып жатканда адамдар кызыл түскө көбүрөөк көңүл бөлүшөт. Фастфудда көбүрөөк кызыл түстү колдонушат. Эмне үчүн? Бул психологический жактан адамды ачка кылат. Башкача айтканда, кызыл түстү көргөндө адам бул жерден психологически ачка болот. Өзүнө сезилбейт адамга. Бирок маркетологдор ушул системаны атайын ойлоп табышкан. Эмнеге? Сатуунун бул жерде кирешесин көтөрүү үчүн. Сатуу көбүрөөк болуш үчүн маркетологдор ушул түстү изилдеп, жана ошондой эле ушул түстү колдонуу менен өзүнүн дизайнын ойлоп тапкан адамдар бул интернет-маркетологдор болуп дагы эсептелинет. Интернет-маркетолог адиси бардык жерден профессионал болот. Башкача айтканда, сөзсүз түрдө бизде карама-каршылык деген нерсе бар. Бизде товарды сатып жатканда, ошол товарды жаман көргөн же болбосо ошол товарга ашыкпаган же ошол товарды жөн эле жамандап жазайын деген да адамдар бар да. Товар жакшы чындыгында. Бирок ошол товарды туура эмес түшүнүү менен кээ бир адамдар бизге негатив комментарий жазышат. Ал эми ар бир негатив комментарийге, ар бир негатив ойлорго бизде, урматтуу аудитория, интернет-маркетолог адиси иштеп чыгып, ошолорду каршылыгын жеңген адам бул интернет-маркетолог адиси болуп эсептелинет. Бизде бизде суроо келди. Вы можете дать консультацию или провести занятие сами? Бул жерге орусча суроо келиптир. Мен болсо кыргызча жооп берейин. Анткени биз Кыргызстанда жашайбыз, биз кыргыз жараныбыз. Мен да орусчаны сүйлөгөндү билем, бирок кыргыз тилин биз сыйлайлы. Мен өзүм интернет-маркетолог тренеримен. Мен сабактарды өтөм. Сөзсүз түрдө интернет-маркетолог адиси боюнча бардык социалдык желелерден кантип биз сүрөт киргизебиз, кантип текст жазабыз, кантип адамдарга мамиле кылып, алар менен соодалашабыз. Деги эле интернет тармагында бул жерде эмне иш болот? Бул жерде эмне ажиотаж болуп атат? Ошонун бардыгын үйрөтүп, окуу боюнча мен интернет-маркетолог тренермен. Бизде азыр окуу боюнча көп суроо келип калды. Бизде интернет-маркетолог курсу бар, урматтуу аудитория. Сиздерге жалпылап түшүндүрүп айта кетейин. Интернет-маркетолог адиси бизде онлайн жана офлайн форматта өкө тең окутулат, сөзсүз түрдө. Эскерте кетчү нерсе, бизде акысыз тренинг болот. Интернет-маркетолог IT боюнча бизде Кыргызстанда кыргыз тилинде биринчи жолу акысыз тренинг. Сиздер билесиздер, көп компаниялар, мисалы интернет-маркетолог жана ошондой эле IT тармагындагы компаниялар эч качан кыргыз тилинде өтпөйт. Бардыгы орус тилинде. Ал эми бизде болсо кыргыз тилинде өткөзүлөт. Кыргыз тилинде түшүндүрүлүп берилет. Эмнеге? Анткени биз Кыргызстанда жашайбыз. Анткени биз кыргыз тилинде сүйлөйбүз. Ошол себептен бизде, урматтуу аудитория, кыргыз тилинде бардык нерсе түшүндүрүлөт. Анда эмесе мен темамды улантайын. Мен айта кеттим, бул жерде интернет-маркетолог адиси текст жазат. Сатуучу маалыматтык
пайдалуу бул жерде тексттерди жазат, дизайн ойлоп табат. Башкача айтканда бизнестеги стратегияны ойлоп тапкан бул интернет-маркетолог адиси болуп эсептелинет. Азыркы учурда интернет-маркетолог адистиги Кыргызстанда 95% адистик жетишпейт. Элестеткиле. Мисалы бизде окуп кеткен интернет-маркетолог адистерине биз курсту баштай элек жатсак эле бул жерде уже эле 7 эле компания, элестетиңиз 7ден 10дон вакансия жаралашат. Башкача айтканда бир компанияга бир маркетолог даже жетишсиз дейт да. Элестетиңиз, маркетолог азыркы учурда Кыргызстанда таптакыр жетишсиз. Анткени ар бир бизнесменге эмне керек? Маркетолог керек. Именно кандай маркетолог? Интернет-маркетолог керек. Анткени интернет тармагында соода жүргүзүү, бизнести алып баруу өтө жеңил. Оффлайн форматта болсо бизнес алып баруу аябай оор. Энергия көп кетет. Бул жерде нерв да болсун чындыгында. Бул жерде карасаңыздар бизде карантинде көптөгөн нерселер өзгөрүлүп кетти. Ошол себептен биз өзүбүздүн бизнесибиздин кирешесин 10 эсе көтөрөбүз десек, урматтуу аудитория, анда биз интернет тармагында соода кылууга өтүшүбүз керек. Урматтуу аудитория, дагы бир жолу эскертип өтөм. Эгерде сиз акысыз интернет-маркетолог жана ошондой эле IT компания боюнча IT тармагында жакшыраак маалымат алам десеңиздер, жана ошондой эле сабакка акысыз катышам десеңиздер, төмөнкү телефон номерине жазыңыздар, бул жерде турат. Сөзсүз түрдө сиздерди менеджерлер каттап коюшат. Анда эмесе, эгерде сиздерди кызыктырган суроолор болсо, сөзсүз түрдө жазыңыздар. Мен болсо сиздерге жооп бергенге аракет кылам. Бизде убакыт аз эле. Бизде азыр эфирдин бүтүшүнө 15 мүнөт калды. 15 мүнөттүн ичинде бардык кызыктырган суроолоруңуздарды сөзсүз түрдө берип алыңыздар. Анда эмесе интернет-маркетолог тармагында азыркы учурда негизи эле бизнесмендер Кыргызстанда бизде Инстаграмдан активдүү бизнесин жүргүзүшөт. Лалафодон активдүү бизнес жүргүзөт. Лалафодон билесиздер, атайын бизнес үчүн бизнес профилди сатып алышат. Жана ошондой эле бизнеске ылайыктуу келген WhatsApp бизнес, башкача айтканда, атайын тиркемени колдонушат. WhatsApp бизнес тиркемеси бул бизнес үчүн атайын ойлонуп табылган тиркемелердин бири болуп эсептелинет. Жана ошондой эле Телеграмдан интернет-магазин ачуу, ботторду создавать этүү, группа, каналдар менен иштөө, TikTok аркылуу бизнести жайылтуу. TikToктон бул жерде таргет берүү. Таргет системасында таргетти кантип бериш керек? Таргетти берүү, чынын айтсам, бул өзүнчө эле бир искусство. Интернет-маркетолог адисинин жумушу бул кандай десем, чеберчилик, искусство. Интернет-маркетолог адиси негизи эле креативдүү адам болот да. Анткени бул жерде бир эле эң негизги нерсе болот, адистикти жаңы баштап келатканда, бул ар бир адамдын аракети. Сөзсүз түрдө аракет болсо, жыйынтык болот. Ошол себептен интернет-маркетолог адиси кандай адам болуш керек? Ага кандай өзгөчө бир мисалы адамдын өзгөчө таланттары керек десеңиздер, буга таланттын деле кереги жок. Бир эле нерсе адамдын аракети. Адам канчалык аракеттенип, изденип окуса, ошол адамга ошончолук билим келет. Ошол себептен, урматтуу аудитория, эч коркпоңуздар. Бул жерде бизде сурап жатышат, интернет-маркетолог биз боло алабызбы деп. Сөзсүз түрдө сиздер боло аласыздар. Айтып кетейин, биздин курста мектеп окуучулары 14 жаштан жана 13 жаштан өйдө 55 жашка чейин азыркы учурда интернет-маркетолог адистигине окуп жатышат. Интернет-маркетолог болобуз деп. Бул жерде бизнесмендер дагы өзүлөрү келип окушат. Карасаңыздар, ар бир бизнесмен, бизге келген бизнесмен биринчи өзү билим алат да, кызыктуу нерсе. Мен биринчи маркетолог эмне экенин билгим келет деп өзү билим алат. Андан кийин өзү билим алгандан кийин өзүнө мыкты жумушун билген маркетолог издей баштайт, сөзсүз түрдө. Анткени адам башка адамдан бир нерсени требовать этиш үчүн сөзсүз түрдө өзү ошол нерсени билиш керек, андан кийин требовать этиш керек. Ошол себептен бизде мыкты интернет-маркетологдорду сөзсүз түрдө азыркы учурда суроо талапка абдан күчтүү болуп жатат. Анткени биздин Кыргызстанда эскерте кетчү нерсе 95% бул жерде интернет-маркетолог адистиги жетишсиз. Анда бизде суроо келип калыптыр.
Биз деле уже эле деп коеюн. Так, суранабыз, бизди эфирден кийин байланыштырып коюңуз деп жатат бул жерде. Бизге интернет маркетолог керек. Менин номерим деп бизге биздин көрүүчүбүз жазыптыр. Эми караңыздар, азыркы учурда интернет маркетологдун жетишсиздиги. Экинчи суроо, бизде негизи мугалимдик жумуш менен чогуу алып кетсе болобу? Албетте болот. Анткени менде окуган өзүмдүн студенттерим бул мектепте өзүлөрү мугалим, кыргыз тилчи, англис тилчи, бул жерде орус тилден беришет. Мектеп окуучулары бүтө элек элестеткиле 13-14 жаштагы бул жерде бүтө элек окуучулар бизнес кылып жатышат. Ар бир бизнесменге, ар бир адамга интернет маркетолог керек. Анткени жашоо бул сатуудан турат, урматтуу аудитория. Сатуу бул жашоонун бир искусствосу. Ким өзүнүн товарын жакшы билип, жакшы сатса, ошонун бизнеси 10 эсе көтөрүлөт деген нерсе бар. Так. Дагы бир эскерте кетчү нерсе, урматтуу аудитория. Бизде эфирдин бүтүшүнө 5 мүнөт калды. Анда эмесе акысыз тренингге катталууга жетишиңиздер, урматтуу аудитория. Бизде акысыз тренинг ушул жумада өтүлөт. Акысыз тренингге катталам десеңиздер, сөзсүз түрдө төмөнкү номерге жазылыңыздар. Биз болсо сиздерге интернет маркетолог тармагындагы негизи эле бизнестин кирешесин көтөрүү боюнча сонун фишкаларды жана ошондой эле атайын акысыз сабактарды өтөбүз. Айта кетчү нерсе, бизде курс боюнча абдан көп суроо болуп атат. Интернет маркетолог сиздерде адистер барбы деп. Чынын айтсам, курс бүтө элек жатканда эле, курстун бир жарым ай болгондо эле менин окуучуларымды алып коюшат да, чындыгында. Уже занят болуп калат. Биз кардарларды, адистерди башкача айтканда, мыкты кылып даже экинчи айга жетпей эле алар жумуштуу болушат. Жарым ай болду, менде азыркы учурда бардык өзүмдүн студенттерим жумуш менен камсыз, жарым ай эле окушту. Аларды уже эле бул жерде бардыгы өзүлөрү колго алып коюшту. Эмнеге? Анткени азыркы учурда интернет маркетолог адиси бул заманга ылайыктуу жана ошондой эле Кыргызстанда жетишпеген адистердин бири болуп эсептелинет. Биз азыр, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин мекендештерибиз 5 мүнөттөн кийин эфирди жыйынтыктайбыз. Эгерде сиздерде кызыктуу суроолоруңуздар болсо, сөзсүз түрдө берип алыңыздар. Бизде 5 мүнөт убакыт калды. Айта кетчү нерсе, интернет маркетолог адиси негизи эле бул адам интернет тармагында интернеттеги адамдардын психологиясын билген адам болуп эсептелинет. Анткени интернет тармагында адамдар өзүн башкача алып жүрүшөт. Ал эми өзүнүн жашоосунда адамдар таптакыр башкача алып жүрүшөт. Бул эки бир аз бири-биринен айырмасы бар коом болуп эсептелинет. Жана ошондой эле интернет маркетологдун негизги өзгөчөлүгү бул ал адамдын аракети. Эң негизгиси маркетологдун өзгөчөлүгү ошол иштеп жаткан жумушу жана ошондой эле өзү аракеттенген, изденген нерсеси болуп эсептелинет. Бизде тренинг онлайнбы деп сурап жатат, суроо келиптир. Бизде тренинг эки форматта болот. Эгерде сиз кааласаңыз, онлайн форматта жана офлайн форматта. Эскерте кетчү нерсе, бизде онлайн форматта биздин мигранттарыбыз Россиядан абдан көп окушат, Москва шаарынан. Жана ошондой эле Дубайдан, Турциядан, Америкадан жана Европадан, Германиядан окуган бизде өзүбүздүн мекендештерибиз аябай көп. Онлайн форматта. Онлайн форматта Кыргызстандын 7 областынан дагы окушат. Мисалы, Жалал-Абадтан, Таластан, бул жерде Ысык көл областынан деп коеюн. Анткени ар бир адам Бишкекке келип окуй албайт. Ошол себептен бул жерде сөзсүз түрдө видео сабактар берилет. Атайын 24 саат бою поддержка болот. Ассистенттер тарабынан, атайын тренингди өткөн тренерлер тарабынан сөзсүз түрдө поддержка болот. Ал эми офлайн форматта, урматтуу аудитория, 2 ай окутулат. Бул болсо сиздер атайын аудиторияга келип, башкача айтканда офиске келип, жандуу өтөсүздөр. Онлайн менен офлайн бул жерде суроо келиптир. Онлайн менен офлайндын экөөнүн айырмасы барбы деп. Экөөнүн айырмасы жок. Мисалы, мен офлайнда тренингди кандай өтсөм, бул жерде онлайнда так эле ошондой өтөм.
ошол эле билим экөөнү тең этет. Бирок бир нерсени айта кетейин, онлайнда күчтүүлөр окуйт. Сөзсүз түрдө күчтүү адам, өзүнө ишенген адам онлайн форматта окуйт. Анда эмесе, урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, мекендештерибиз, бизге эми убакыт ушундай тар экен. Убакыт бат-баттан өтөт, бизге убакыт жетишсиз, Ошол себептен биз бүгүнкү интернет-маркетолог IDC боюнча өзүбүздүн маегибизди жыйынтыктайлы. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мекендештерибиз, сак саламатта калыңыздар.